Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан розоңуздарды кабыл кылсын. Жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды, жана башка ибадаттарыңыздарды, жана башка жакшы иштериңиздерди Аллах Таала кабыл болгон амалдардын, кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Битир садакасы тууралуу, закатул фитр тууралуу сабагыбызды улантабыз. Дагы бир маселе кечеги сабакка байланыштуу. Эгер киши ата-энесине нафака берип турган болсо, мындайча айтканда ата-энесин камсыздап турган болсо, алардын атынан да битир садакасын берүүсү важип болот. Ал эми эгер ата-энесинин өзүнүн акчасы боло турган болсо, алардын өзүнө важип. Мисалы үчүн пенсия ала турган болсо, өздөрү чыгарууга кадыр болсо, битир садакасы ошол ата-эненин өзүнө важип болот. Бирок эгер ошол ата-эне баланын карамагында боло турган болсо, анда баланын мойнунда важип болот. Битир садакасын, закатул фитрди берүү. Бирок баласы ата-энесинин атынан чыгарса боло берерин айтканбыз. Эми битир садакасынын ошол закатул фитрдин өлчөмү. Канча өлчөмдө битир садакасы ошол закатул фитр берилет? Закатул фитр өлчөмү бир са азык түлүктөн берүү. Имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят кылган хадисте мындай делет. Ан Аби Саидин аль-Худри радийаллаху анху кал: "Кунна нухриджу иза кана фина Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям закатул фитри ан кулли сагирин ва кабирин хуррин ау мамлукин саан мин таамин ау саан мин акитин ау саан мин шаирин ау саан мин тамрин ау саан мин забибин." Абу Саид аль-Худри радийаллаху анху риваят кылган хадисте мындай айтылат. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманында жаш картаңдын атынан, кулдун атынан бир са тамак чыгарат элек дейт. Же бир са курут, же бир са арпа, же бир са курма, же бир са мейизден чыгарат элек дейт закатул фитрди. Демек, өлчөмү канча экен? Бир са чыгарат экен. Мына ошого байланыштуу дагы 3 маселени баяндап өтөбүз. Битир садакасы закатул фитр бир са тамак аштан, мындайча айтканда, азык түлүктөн берилет экен. Биринчи маселе хадистин мындай захирине, хадистин мындай маанисине карай турган болсок, Абу Саид аль-Худри радийаллаху анху риваят кылган хадисте мына айтып өттүк, ар бир тамактан, ар кандай тамактан не азык түлүктөн бир са чыгарылып атат. Мейизден бир са, куруттан бир са, арпадан, буудайдан бир са. Жумхур алымдар ушул хадистин захирин алып эле, ушул хадистеги айтылгандай эле, ар кандай тамак аштан бере турган болсо, бир са чыгарсын деп айтышкан. Экинчи маселе, бир саадан азайтуу дурус эмес. Азыр айтабыз, бир са канча экендигин. Буудайдан болсун, башкадан болсун, бир са толук берилүүсү керек. Бирок мүмкүнчүлүгү болбогон киши, мисалы, өзүнүн балдарынын айт күнүнүн түнү жана күндүзүнө жей турган тамак ашынан ошол жарым са күрүч артып калды. Кимге биз өткөн сабакта кимге важип деп айттык? Закатул фитр. Ошол эки шарттын бирөөсү, ошол бир үй бүлөнү айт күнүнүн ошол күнү менен түнүгө жете турган тамагы боло турган болсо, аларга закатул фитр чыгаруу важип деп айттык. Эгер жетпей турган болсо, ал үй бүлөгө закатул фитр важип эмес. Эми бир үй бүлө аларды ошол бир түн, бир күнгө жете турган күрүчтөн бир са эмес, саанын жарым артып калды. Бир саанын жарым артып калды. Не кылат эми бир саага жетпесе да бере береби десек, бере берет деп айтабыз. Ал эми ашыкча берсечи эми, бир саадан ашыкча берсечи, мен мисалы үчүн бир киши өзүнүн атынан 2 са чыгарам десе. Жо мен бир са важип парыз, бирок мен өзүмдүн атынан үй бүлөмдүн атынан 2 саадан эсептеп чыгарам десе, боло берет. Бир саасы важип болот, бир саасы нафил катары кете берет. Бир саны кило менен санасак канча килограмм чыгат эми?
Азыр көпчүлүк са экенин колдонушпайт. Са азыр колдонбойт. Азыр баарысы таразага отуп калган, килограмм менен өлчөп эле билет. Өлчөмүн билбейт азыр. Бир саанын канча экендигин өлчөмүн са менен эч ким колдонбойт да азыр. Анткени көпчүлүк менен муну менен мамиле кылбай калды. Са менен мамиле кылбай калды. Негизи са өлчөм биrdigi шариятта макил кайил дейилет. Ошо макил кайилге кирет. Өлчөм биrdigi. Вазын болсо оорлук биrdigi болуп саналат. Тараза оорлук өлчөм биrdigi. Ушуга көрө экөөсү эки түрдүү экен. Са өлчөм биrdigi, тараза болсо оорлук өлчөм биrdigi. Бир нерсенин канчалык оорлугуну, жеңилдигини тараза аркылуу өлчөп аласыз. Ошондуктан битир садакасы бериле турган тамак ашты, азык түлүктү килограмм менен өлчөп болбойт өзү негизи. Баланча килодо болбойт, бир определенный бремени чыгарып болбойт. Бир килону чыгарып болбойт. Анткени жанагы пайгамбарыбыздын саасы идишинде тартканда ар кайсысы ар кандай чыгып калат. Күрүч ар кандай чыгат. Кээ бир күрүчтөр мисалы үчүн 2,5 килограмм чыгып калат бир саасы. Кээ бир күрүчтөр 1,5 килограмм чыгып калат. Курмада деле айырма бар. Анткени ар бир тамак аш, азык түлүк ар кандай чыгуусу мүмкүн. Са бир белгилүү көлөмдөгү бир идиш. Мына ошол идиш өлчөмүндө берилүүсү керек. Эми ушул идишке салынган курма, күрүч, курма, будай, кандай нерсе болбосун ошол азык түлүк боло турган, аны таразага койгондо ар кандай чыгуусу мүмкүн. Бир сааны алыңыз дагы курманы, кымбатыраагын алып, таразага тартсаңыз башкачараак чыгат. Анан бир саа кичине мындай арзаныраак курманы алып, таразага тартсаңыз башкачараак чыгат. Же күрүч деле ар кандай чыгып калат. Кээ бир курмалар бар, ошол чоң, көлөмү чоң курмалар бар. Бирок жеңил. Аны салсаңыз, бир саа идишке салып тартып көрсөңүз, 2 килограмм чыгуусу мүмкүн. Же 2 килого жетпей калуусу мүмкүн. Бирок кээ бир курмалар бар, өзү кичине, ажва мисалы үчүн, өзү кичине, бирок оор келет, салмагы оор. Эми аны саага салып тартсаңыз, 2,5 кило же 3 килого жакын чыгышы мүмкүн. Бирок саа тарабынан экөөсү тең бир түрдө. Оор курма болобу, жеңил курма болобу, жанагы бир саа менен тартып бере бересиз. Ушуга көрө эми канча килограмм чыгарабыз? Азыр колубузда саа жок. Кимде үйүндө саа бар азыр? Саа идиш жок да. Эми анча-мынчасы эле умра ажыга барганда жана саа идиштен алып келбесе, үйүндө эч кимден не саа жок. Анда саанын канча экенин биле албасак, эмне кылабыз анда? Алымдар айтышат. Ар кандай заманда өлчөй турган нерсени айтып кетишкен. Орточо колду киши эки колуну бир кылып туруп, бир кооч алат. Мынаны орточо колду киши эки колуну алып туруп, мына ушуну бир алат. Бир кооч деп коет. Ушуну эмне дейт? Бир мут дейилет. Анан муну идишке салат. Кудум ушундай кылып туруп, 4 кооч коштоп алса, эки колун бир кылып туруп, эки колун өтө кысып жибербейт, өтө ачып жибербеген абалда орточо колду киши эки алаканын бир кылып туруп, бир кооч алса, бир идишке салып туруп, 4 жолу алып салса, мына ошол өлчөм бир саа чыгат деп айтышат алымдар. Мына ушундан күрүчтөн аласыз. 1, 2, 3, 4. Болду. Ошонун не? Бир саа чыгат дейт, ушунан дейт алымдар айтат. Эми азыр эч кимдин колунда саа жок да. Эми ушул сааны эмнеден бермекчи болсоңуз, 4 кооч салың да кийин кило менен өлчөп көрүң, ошондо бир саанын килосун билип алган болосуз. Битир зекетинде этияттуулуктан балким кичине кол, орточо кол болушу мүмкүн. Орточо колду аласыз да эми. Эми кичинерээк кол боло турган болсо, анда кичине 4кө 5 кооч кошуп коесуз. 4 аласыздан кичине 5 кошуп коюңуз, ошол менен туураланып калат. 5 коштоо кылып коюңуз, ашыкча менен берген болосуз. Же дагы бир башка жолу алымдар айтышат. Бир саа идишти литр менен эсептегенде 3 литрге жетпейт дейт. 3 литрлик банкадагы эмеге жетпейт дейт. 2 литрби канчадыр деп эсептешкен. Эгер сиз кайсы бир тамактын түрүнөн берсеңиз, 3 литрлик идишти толтуруп берсеңиз, анык бир саага жетип калган болот дейт. Кала берсе кичине ашыкчасы менен берген болосуз. Бирок ошол бир саа мойнуңуздагынан кутулган болосуз. Демек бир сааны баландай килограмм менен деп айта албайбыз. Ар бир тамактын түрүнө карап ар кандай болот, килограмм ар кандай чыгат. Ошондуктан жанагы ундан берип атасызбы? 3 литрлик идишти салып туруп, ушундай кылып туруп эле
сала беріңіз. Ошондо 1 са келип чыгат дейт. Бул экинчи бир түрү. Же ошо күрүчтү коштоо менен алганда мына ушундай салсаңыз 4тө. Орточо кол боло турган болсо, эгер кичинерээк кол боло турган болсо 5 салып коюңуз, ошону менен туура болуп калат. Фитр закети, битир садакасы кандай түрдөгү азык-түлүктөн, тамак аштан берилет? Битир садакасын эмнелерден берсек болот? Битир садакасын биринчи болуп хадиске карайлы. Имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят кылып айтат. Мына Абу Саид аль-Худри радияллаху анху хадиси, жана хадис. Арабчасын окуайлы коюн. Абу Саид аль-Худри радияллаху анху риваят кылып айтат мына. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында битир садакасын жаш карын атынан, кулдун жана азат кишинин атынан 1 са тамак чыгарат элек дейт. Же 1 са курут, же 1 са арпа, же 1 са курма, же 1 са мейизден чыгарат элек дейт. Бул хадисте айтылган 1 са тамак менен берет элек дегенден максат кээ бир алымдар айтышкан, будай деп айтышкан, 1 саны будай деп айтышкан. Эми ал убакта будай деген бул өтө баалуу тамак болгон. Азыр күрүч эң баалуу тамак болгондой. Хадисте күрүч келдиби? Күрүч келген жок. Күрүч айтылбады. Ал убакта будай эң баалуу тамак болгон. Хадисте канча түрдөгү тамак азык-түлүк айтылды? Мына 5 түрдүү айтылды. Тамак аш азык боло турган айтылды. Биринчиси будай, экинчиси курут, үчүнчүсү арпа, төртүнчүсү курма, бешинчиси мейиз экен. Абу Саид аль-Худри радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында биз мына ушул түрдөгү тамактардан берет элек дейт. Мына ушул түрдөгү пайгамбардын заманында деп атат. Закатул фитр чыгарганда, мойнумдагыдан кутулдум деп эле 2 килограмм будайды алып барып берем эмес. Бул кичине ушул эл нени талап кылып атат азыр? Эл эмнени көп жеп атат азыр? Ошо мискиндин үйүнө барса бир тамак кылып жей алам ошону, ошого караш керек. Ошол убакта мына бул тамактар азыр айтылган, эң баалуу болгон. Көп адамдар колдонгон, күн сайын тамак ашында казанына түшкөн ошол нерсе. Абу Саид аль-Худри мына буга далил. Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте Абу Саид аль-Худри радияллаху анху айтат: في رواية كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد كان طعامنا الشعير والزبيب والأقطة والتمر. Mana biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 1 saat tamak çıgarat elek deyip durup keyin hadisin akırından ne dedi? Ve kana ta'amuna eş-şa'ira ve'z-zabibe ve'l-aqita ve't-tamr. Ошол кезде биздин Peygamber zamanında tamagыбыз деп атат. Ошол тамагыбыз мына арпа эле дейт. Мейиз эле, жана курут эле, жана курма эле дейт. Эми ким кайсыл жерде жашаса, кайсыл шаарда жашаса, ошол элде кайсы тамак үстөмдүүлүк кылат, кайсы азык-түлүк үстөмдүүлүк кылат, ошол нерседен чыгарат деп айтабыз. Хадисте айтылган нерселер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында тамак катары колдонулган экен. Чыгарса дурус. Бирок ушунан беремин мен деп алып барса дурус. Эгер кайсы бир жерде ушул нерселер тамак катары колдонулса, алымдар айтат кайсыл жерде тамак катары колдонулса, азык-түлүк катары колдонулса, ошону алып барыш керек дейт. Мисалы, будай тамак катары ал убакта колдонулган. Азыр эми будайды барып тартып, унун алып барып берсеңиз бир нерсе бышырып жейт. Аны адам жейт аны. Эми 2 кило будайды бир адамга берсеңиз эмне кылат аны? Тартылбаган будайды жөн эле скалатка кирдиңиз дагы ошо 2 килограмм будайды эмне көтөрүп бардыңыз бирөөгө. Аны тоогу жейт, өзү жебейт аны. Башка эч нерсе кылбайт аны. Тоогу жебесе башка эч нерсе кылбайт. Эми азыркы кезде будайды эч ким тамак аш катары колдонбойт. Ошондуктан тамак катары колдонулбай турган нерседен берилбейт дейт кээ бир алымдар. Анан дагы сактоо мүмкүнчүлүгү болуш керек ошол тамакты. Шуга көрө бир киши битир садакам деп 3 литр сүт көтөрүп барса болобу? Болбойт, айнып калат ал, сактай албайт аны. Сүттөн биринчи спат табылып жатат. Макел литрлеп өлчөнө турган нерсе. Болбойт, ошондуктан муну сактап болбойт сүттү. Анан дагы бир маселе, ошол шаарда мисал үчүн азыр бизде тамак катары кайсы нерсе көп колдонулат? Un. Кайсы нерсе? Күрүч. Аябай күрүч не күн сайын адамдар жеп аткан тамак. Эми мисал үчүн эми дагы бир маселе, макарон берсе болобу десе, макарон берсе болот. Макаронду кайыл менен, макил менен, са менен өлчөсө болот. Эми макарон арасы ачык макарондар бар, кичине кымбатыраак. Бирок арасы ачык эмес макарон менен кичине килода айырмалап калат. Мына ошондуктан коштоону саганда
арасы ачык макарондан кичине көбүрөөк салып коюш керек, ашыкчалаак салып коюш керек. Буга алымдар фатва берген, макарондан берсе бола берет. Эми азыркы кезде макаронду адамдар тамак катары колдонушабы? Колдонушат. Күн сайын макарон жебеген адам болбосо керек, жейт адамдардын көбүсү баарысы эле. Ошондуктан мындан берсе болот. Эми дагы бир маселе бирөө айтса, тамак аштан чыгарбай эле мен, монтип продукта сатып албай эле мен, ошол үй бүлөмдө 5 өбүз. Үй бүлөмдө 5 киши бар, 7 киши бар. Үйүмө 7 кишини чакырып, 29-күнү кечинде курсактарын тойгозуп койсом, же бир кафеге чакырып коноктоп койсом, ифтар кылып берсем, ошол нерсеге битиримден кутуламбы, закаттул фитрден кутуламбы десе, кутулбайт. Бул эсепке кирбейт. Эгер мындай эсептегенде ошол 5 адамды же 7 адамды 1 саат тамак менен эле узатып коесуз да. 1 саат тамак менен эле. 2,5 килограммга күрүчкө эме кичине эт алып туруп аш бассаңыз, плов бассаңыз, канча адам тоет ага? 2 килограмм күрүч менен же 2,5 килограмм бир нерсе менен узатып коесуз. Бул биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсеге туура келбейт. Анан алар тамакты жеп кетип жатат. Экинчиден алар бир тамакка ээ болгон жок. Бул закатта адам бир мүлккө ээ болуш керек. Ошол сиздин тамак аш катары кирген, ошо макарондон, күрүчтөн кирген нерсеге колу менен ээ болуш керек. Мында ээ болбой жеп кетип атпайбы? Колунда эч нерсе жок. Эми ашканага барып тамактандырып коюңуз, же көчөдө тамактандырып коюңуз, кафе, ресторандабы, же бир 5-6 адам, бул өтпөйт бул нерсе. Мына ошондуктан, мына ушул хадиске амал кылсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам закатул фитрди кандай чыгарган болсо, дал ошондой берсек, ошол Куран сүннөткө ылайык иш жасаган болобуз. Аллаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.